Урматтуу көрүүчүлөр, банктардан чалып коркутуп атат деген суроолорго жооп бере кетели. Банктар кайсы сөздөрдү айтканга болот, кайсы сөздөрдү айтканга болбойт? Сиздерди банк кызматкерлери чалып коркутуп ашыкча кетип аткан убакта сиздер аны записке түшүрүп калсаңар болот. Экинчи телефон мененби тартып түшүрүп жаздырып калсаңар болот. Бирок аларга бир ооз эскертип коюш керек: биз сизди жаздырып атабыз. Эртеси күнү үстүбүздөн кайрылабыз деп. Аты жөнүн бүт тактап аласыздар алга чейин. Эгерде ал ашыкча кетсе, анын үстүнөн арыз жазып, аны жоопкерчиликке тартканга болот. Банктын атынан деп чалып жатканда алардан сөзсүз түрдө алардын аты жөнүн тактап сураш керек жана банктын аларга өткүзүп бергендиги тууралуу дагы далилдерди сураш керек. Же болбосо дагы ал жерден сиздин банк менен түзгөн келишимди сураш керек. Жана сиз канча сом төктүңүз, канча сому калды, аларды дагы тактап сурап өзүңүзгө алдырсаңыз болот. Мыйзам буларды сураганга жол берет. Эмне үчүн? Балким сизди бир мошенник банкта карызыңызды төлөңүз деп балким алдап коюшу мүмкүн. Ошол себептен сиз тактап сураганга укугуңуз бар жана банк кызматкерлери дагы аларды сиздерге тактап көрсөткөнгө милдеттүү туугандар. Кайсыл банк экенин сурап жана ошол банктын лицензиясынын номерин дагы сурасаңыздар болот. Банк кызматкерлери сиз договор түзүп жатканда калтырган номерге гана чала алат. Андан башка сиздин досторуңуздун, ата энеңиздин, туугандарыңыздын номерлерин таап алып, аларга чалып, кредити бар деп айтып, андай кылганга укугу жок. Ага мыйзам тыюу салат. Дагы интернетке чыгарабыз сүрөтүңүздү, интернетке жарыялайбыз, сизди мошенник деп чыгарабыз деген сөздөрдү айтат экен. Алга да укугу жок. Алга мыйзам тыюу салат. Эмне үчүн? Балким жаран өзүнө өзү уялып, намыстын күчүнө балким арданып, өзүнө өзү балким кол салышы мүмкүн. Ошол себептен алга мыйзам тыюу салып койгон. Ал аракеттерди банк кылганга укугу жок туугандар. Дагы айта кете турган нерсе, сиздин туугандарыңыз сиз жөнүндө маалымат бергенге алардын укугу жок. Алар маалымат сиз жөнүндө бербейт жана бербеши керек. Ал сиз жөнүндө эч ким маалымат бере албайт, балким ал туура эмес берип коюшу мүмкүн. Ошол себептен ошол тиешеси жок адамдар жооп бере албайбыз бул нерсеге. Биз мыйзамды бузган болуп калабыз деп гана телефонду өчүрүп коюш керек. Жумуш ордуңузга чалып, жумушуңузга чейин барып, жумуштагыларга сизди уят кылып, жумуштан айдатып салам дегенге алга да укугу жок. Алда да айтып өткөндөй, балким жаран ал үчүн намыстанышы мүмкүн, жумуштагыларга уят болуп. Сизге жумуш берген жетекчи дагы сиз жөнүндө маалымат бергенге анын да укугу жок. Ал дагы сизди кредитти эмне төлөп атасың, эмне үчүн деп сураганга да укугу жок. Ал жооп бербеши керек, жетекчи. Ошол банк кызматкерлери кайсыл убакта чалат? Дем алыш күндөрү чала албайт. Бир күндө 3 жолу гана чалат. Сизге бир күндө 3 жолу, бир жумада 3 жолу бир жерге жолугушууга чакырат. Алар сиздердин үйүңүздөргө уруксаты жок, келгенге укугу жок. Эгерде банк кызматкерлери үйүңүзгө келип бузуу кылганда, сиз аларды видеого тартып, алардын өздүгүн тактаган документин сурашыңыз керек жана банк аларга өткүзүп берген далилдерди сурашыңыз керек. Банк менен алардын сиздин кредитиңизди өткүзүп берген договорлорун да сурасаңыз болот. Жана ошол жерде ызчуу кылып, тополоң кылып, сизди коңшуларыңызга жамандап, кредити бар деп айтканга да алардын укугу жок. Ал дагы алдыда айтып өткөндөй, ким бирөөлөр ал үчүн намыстанышы мүмкүн. Ошондой тартип бузууларды кылган убакта сиздер 102-ни чакырып, ошолорго салып бересиңер туугандар. Сиз коллекторлорду үйүңүзгө киргизбей койсоңуз болот. Эшиктин сыртынан гана
сүйлөшсөңүз болот. Алга сиздин укугуңуз бар. Сиздерге банк чалып, ушул коллекторс компанияга же ушул адамга биз өткөзүп бердик, сиз мындан ары ушуга төлөйсүз деп айтып номерлерди сизге көрсөтпөсө, сиз анда карыз доолап барган адамдарга, доолоп аткан адамдарга алар айткан номерлерге акчаны которбойсуз. Эмне үчүн? Себеби биз көрүп атабыз, өздөрүнүн эм банктарына да котортот экен. Ошол себептен сиз договордо көрсөтүлгөн гана номерге төгө бересиз. Балким эртеси күнү тигил банк кызматкерлери айткан номерге которо берсеңиз, балким ал өздөрү акчаны алып банкка төкпөй койсо, сизди 3 жылдан кийинби, балким кайсы бир убакта кайра келип сотко берип, кайра акчаңызды кайра өндүртүп алат. Ошол себептен сиз банк көрсөткөн гана номерге төгөсүз. Себеби банк сизге өткөзүп бергенин айтпадыбы, демек сиз банктын гана номерине төгөсүз. Алар балким айтышы мүмкүн, бизге которобуз, биз билебиз, биз чечебиз деп. Жок, алар балким кийин жумуштан чыгып кетип калышы мүмкүн. Ошол себептен сиз банктын гана номерине которосуз. Сиздер ар дайым банкка төгүп аткан чектерди өзүңүздөр менен алып жүрүшүңүздөр керек. Балким ал банкка төгүлбөй калып, эртеси күнү маселе жаралса, сиз ошол далилдер менен кутулуп кетесиз. Акчаны төгүп кутулуп бүткөн убакта банктан төгүп бүттү деген кагаз чыгарып алышыңар керек. Кийин башка банктарга барганда дагы керек болот, ал уже жабылды деген далил болот. Кредитти доолап чалып жаткан номерге кээде кайра чалганда ал номер иштебей калса, ал номерди мошенник деп таанысак болот. Ал номер менен эч кандай байланышка чыкпай, ал номерди заблокко салып, трубкасын көтөрбөй койсок болот. Себеби ал балким мошенник болушу мүмкүн. Ал өзүн тактабай жатат, номер иштебей жатат. Ал номерлер менен сүйлөшпөй койгонго болот туугандар. Ошол себептен кайра звонок кетпесе, ал номерлерди алып сүйлөшүп эме албагыла. Кредит эгер 90 күндөн ашып кеткиче такыр төгүлбөй калса, анда 90 күндөн ары ага эч кандай пеня кошулбайт. Сиз 90 күндүн пенясын кошуп төлөйсүз. Канча акча алсаңыз, ошого 20% менен гана пеня кошуп төлөйсүз. Андан ары сиз кайра график сурап, убар болбой эле, сиз андан кийин өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүз менен эле, күчүңүз, акыбалыңыздын жетишинче эле төгүп кутула берсеңиз болот. Бирок бир эме жери, сизге балким бул оңой болуп атат, бирок сиздин кредит тарыхыңыз начарлап калат. Аны эске алыш керек. Урматтуу көрүүчүлөр, бизге дагы бир суроолоруңар болсо, комментарийге жаза кеткиле. Бизге комментарийге жооп берүү жеңил болот. Ар бир адамга жеке каттан, WhatsApp'тан жооп берип чалып отургандан көрө, бизге комментарийге жооп берүү убакытты үнөмдөөгө жакшы. Бир адамдын берген суроосуна жооп берсек, кийинки адам көрүп, бизге көп суроо келип түшпөйт туугандар. Ошого мүмкүн болсо комментарийге калтырып койгула сурооңарды. Анан жекече суроо болсо, анда телефон номерлерге кайрылсаңар болот туугандар.